болсо баарыбыз чогуу кол чабандагы окуучуларга айланып алалы. Эми биз окуучубуз. Азыр биз мындай бытыкчаларды таратып беребиз. Үстөл боюнча бөлүп алабыз. Endi ушул кызыл түс алгандар ушул топто калабыз. Жашыл алгандар бул топко келебиз. Сары алгандар бул топто калабыз. Бытыкчалар. Эми балдар. Азыр баардыгыбыз доскадагы сөздөрдү карайлы дагы бүгүнкү темабыз эмне жөнүндө болушу мүмкүн экенин айтып көрөлү. Кандай сөздөрдү көрүп турасыңар досторум мына? Эми ушул сөздөрдү жана ушул сүрөттү көрүп, эми жомогубуз эмне жөнүндө болушу мүмкүн деп ойлойсуздар? Болушу мүмкүн дейт. Токойдо болушу мүмкүн дагы. Угу менен кашкы жөнүндө дейт. Жакшы, эң жакшы дагы. Дагы эмне жөнүндө болушу мүмкүн? Душмандар жөнүндө болушу мүмкүн дейт. Дагы кайсы сөздөр туруп атат? Куткарбадымбы дейт. Бул сөзгө дагы кандай байланыш келтирсек болот? Бугулду куткарып. Мүмкүн. Бугулду куткарган. Жакшы ой. Балдар эми ушул жерден кашкы жөнүндө эмне билебиз? Жырткыч, туура. Кашкырдын синоними эмне болушу мүмкүн? Бөрү. А баласычы? Азаматчы. Бугу бул кандай жаныбар? Бугу жабайы жаныбар. Тоо жаныбары. Ыйык. Ыйык дагы. Жырткыч, жапайы дагы. Чейинге кирет дагы. Кыш бою уктайт, эң сонун майдаман эң сонун дагы. Чоң азаматчылар. Эми балдар, азыр биз ушул темабызды ачып алалы. Бүгүнкү темабыз анда балдар. Карышкы менен бугу. Биздин ойлорубуз жакындап турбу балдар? Азаматчылар. Анда балдар, бүгүнкү сабагыбыздын максаты жомокту окуп, маанисин түшүнсөк, шар көркөм окуганга көнүксөк, сөз байлыгыбызды өстүрүп, өз оюбузду эркин айта алсак, жомоктон сабак алып, ошол алган сабагыбызды турмушта пайдаланып, адамдарга жакшылык кылып, жана өзүбүз дагы жакшылык кылган адамдарга жакшылык менен кайтарганды билсек, анда биз ушуларды үйрөнөбүз да бүгүнкү сабакта. Ал эми бүгүнкү сабакта эгерде биз жомокту түшүнүп, угуп, окуй алсак, анан жомоктогу каармандарга сынчыл ой жүгүртүп, тапшырмаларды толук аткара алсак, топтордо жуптарга бири-бирибизге жардам берип, анан кийин жардамдаша алсак, анда бүгүнкү сабагыбыздын максатына жетебиз. Эгерде ушуларды толук аткарсаңар, анда 5 деген бааласыңар. Эгерде жарым-жартылай аткарсаңар 4. Ал эми тактыр аткара албай калсак, анда баа албай калышыбыз мүмкүн. Аракет кылабызбы балдар? Анда мен силерге азыр таркатмалардан таратып, эң алгач балдар таркатмаларды таратып берип алайын. Мына жарым топко жомогубуздун таркатмаларынан алып кармап отуруздар.
мен оқып берем. Мен оқығандан кейін балдар, кимге қолымды тигізсем, ошол оқуучу улап оқуйт. Карышкы менен бугу. Бугу калың токойдун ичинде оттоп жүрүп, күтпөгөн жерден бирөө жардам кылууга чакырып, аянычтуу кыйкырып жатканын укту. Чыкканга барса шамалдан оң коркуп түшкөн дегенде карагай кашкырды белинен басып калган экен. Кашкыр карагайдын астында жатат. Андан тайган байкош улуу болушуп, андан чыга ылдый. Алаңдай эмес. Бугу башын чайкап, андан мындай балеге кандай душ келе калдың, комушум, деп сурады. Аны сурабай эле кой, кадырлуу досум. Көрүп турбайсыңбы? Эми өмүрүм күтмөк болду. Эленайым досум, мерим кылып, мүйүзүң менен билип, карагайды өйдө көтөрүп, жардам кыл. Жардам кылар элим, аны көтөрүүгө күчүм жетер бекен, деди бугу күчүнө ишене албай. Sen bağımda hareket kılıp gör, dedi Kaşkı Kayrat'tan. Hareket kılıp görüşü elbette bulur. Dep buğu, ayganın öğündürün Karagay'ın aslında kendisi var gücün jıynap, çığır kanıp kötörgönde oğul Karagay öğündürü bulu düşpede karıştık çıkıp gitti. O чынында эле мен опсуз күчтүү экенмин деп, бугу өзүнүн күчүнө өзү таң калып көкүрөгүн керип, башын чайкап, сыймыктана андан ары жөнөдү. Карышкыр ордунан туруп өзүнүн кымбат тонун карап көрсө баары бүтүн. Анын эч жери айрылбаптыр. Ал тургай күнү да ошол бойдон экен. Анан бугунун артына кууп жетип, ачууланып, жерди тепкилеп, кыйкырып сүйлөдү. Токто дейт. Bir kadın oğlundan üçüncü oldu. Emni üçün bir kadın cılbarım деп suradı. Anneni hazır men sen koluma özün gelip düşkön olca kendini bilbeysin be. Doktoy durçu, doktolun biraz. Seni hazır ele ölümde tutkanmadın mı? деп suradı. Анын эч кандай тиешеси жок. Ишке тиешеси жок деп жооп берди Кашкы. Калганын тартып нерселер. Мына балдар, биз окуп алдык. Эми балдар, биз ушул окуя боюнча бекеттерди тапшырмаларга аткарабыз. Бул биринчи бекет, экинчи бекет, үчүнчү бекет жана төртүнчү бекет бул жардам бекети балдар. Азыр биз биринчи бекетке биз бир сөздү алып, ага ар кандай сөздөрдү жазып, ошого сөзгө тиешелүү тапшырма аткарсак бул эмне болчу эле? Балдар, аткарып жүрөбүз го? Бир сөздү алып алабыз ортосуна, ал сөзгө тиешелүү сөздөрдү жазабыз го. Кластер, туура, азаматсыңар. Демек, бул топ кластер тобу болот. Эми, андан кийин эки каарманды салыштырып аткарган тапшырма эмне эле балдар? Диаграмма. Андан экинчи топ диаграмма болот балдар. Эми кээ бир тапшырмада сөздөрдү калтырып кетчү элек го балдар. Бул тапшырма кандай тапшырма эле? Калтырып. Сөздөр толуктоо, сүйлөм толуктоо, калтырылган сөздөр. Анда силердин тобуңар балдар калтырылган сөздөр болот. Эми балдар, ушул тапшырмаларды аткарууда кыйналсаңар, анда жардам тобуна келесиңер. Мен силерге жардамымды берем. Анда азыр мен топторго тапшырма берем. Ар бир тапшырманы аткарууга 3 мүнөт убакыт берилет. Мен коңгуроону белгисин бергенде баштайсыңар. Мен коңгуроо бергенде токтотосуңар дагы. Каттан барагыңарды алып алып, бекеттен бекетке орун алмашып, ошол бекеттеги тапшырмаларды аткарасыңар. Каттан барактарын берип атам балдар. Каттан барактары кайсыл бекетке келсеңер, ошол бекеттин гана тапшырмасын аткарабыз. Кайсыл
бекетке келсек, ошол бекеттин мага тапшырмасын аткарабыз. Тапшырма бербекмин. Бекеттер. Биринчи бекеттин тапшырмасы аю деген сөзгө кластер түзөбүз. Чыгарманы окудук, Эми экинчи бекет калтырылган сөздөрдү табасыздар. Ал эми үчүнчү карышкыр жана бугу сөздөрүнө Вендин диаграммасына салып салыштырасыздар. Убакыт кетти. Калтырылган сөздөрдү тексттен карап алабыз. Бүтүп койсок, башка окуучуларга жардам беребиз. Топто бири-бирибизге жардам беребиз дегенбиз, Бири-бирибизге жардам беребиз. Кимге жардам керек болсо, жардам тобуна барабыз. Убакыт бүттү. Каттан барабызды алабыз дагы. Эми сааттын жебеси боюнча топторду алмаштырабыз. Сааттын жебеси боюнча. Бул топ бул жака келет. Тапшырма калат. Каттан барактарыбызды гана көтөрүп жөнөйбүз. Тапшырмаларды алабыз. Каттан барактарыбызды гана алып жөнөйбүз. Каттан барабыз. Тапшырманы эмне түшүнөсүң? Андан балдар убакыт кетти. 3 мүнөт убакыт берилет. Üçüncü beketin tapşırması diagramması neyi? Vendin diagramması. Buğunu salıştırıp tapşırma turat ortada. Neyin bilen bu жерде kaldırılma sözdörü табабыз. Аю деген сөз көп басыр. Бекетте тапшырмалар бар. Ошого көңүл Бири-бирибизге жардам беребиз. Kaldıysa ошойда. Ana, kаттан барактарыбызды алабыз дагы кийинки топко өтөбүз. Бул жерде тапшырмага көңүл бурсуздар. Аю деген сөзгө класстер түзөбүз. Сизден калтырылган сөздөрдү артынан тексттен калтырылган сөздөрдү алып иштеп чыгасыздар. Тексттен калтырылган сөздөрдү чыгыстардагы ооба үчүнчү топтун нолдан калды дейт. Арасынан калды. Мен иштеп атпайм, сиз ал жактан калып жазасыз. Тексттен калтырылган сөздөрдү табып жазып чыгабыз. Аю чыгармада, бул чыгармада кандай болуп берилиптир? Карайбыз. Бүтүп калыппы?
Uақыт түштүмү? Эми балдар, ар бир топтон окуп коелу, Кана класстер тобунан ким окуйт? Класстер тобунан окуп коюңуздар. Биринчи топ. Аю, күрөк, айкаман, жапайы, калыс. Туура. Дагы ушуга толуктоо барбы? Башкача жазылбаган сөздөр менен. Мен кышында чейинде уктайт. Чейинде уктайт. Жакшы, эң жакшы. Дагы толуктай турган суроолор барбы? Токойдо жашайт. Токойдо жашайт. Дагы күрөң аю, абай, туура. Бал жейт. Эң жакшы. Эми андан кийинки диаграммага берели. Диаграмманы аткарган. Ана бирөөңүздөр айтып коюңуздар. Кашкы, жырткыч, жапайы, коркунучтуу адамдарды да жеп коет. Бугу, ыйык, сулуу, кызылтекке кирген адамга тийбейт. Окшоштугу экөөдөн жапайы жаныбар. Эң жакшы. Толуктоо үчүн башка топтордон барбы? Сүт эмес, күлүктөр. Эң жакшы. Эң сонун. Бул топтор барбы? Боорукер. Бул чыгармада чын эле боорукер экен бугу, Дагы каршырач көздөп кошумчалаптыр. Дагы карбу, аңкоо. Эң сонун. Эң сонун балдар. Эми балдар, ушул чыгармадан окуп жатканда түшүнүксүз сөздөр болдубу? Кайсы сөздөр болду түшүнүксүз? Келип бул жерге барак берейин, ошо топ баракада эле жазып койсоңуздар болот. Түшүнүксүз сөздөрдү. Ар бир топ бирден сөзүн жазсаңыздар деле болот. Түшүнүксүз сөздөрдү, бир сөздөрдү. Market bir çok olmuş ete. Evet, şöyle. Kendisi sizden de anne. Ama tekstler koymadım. Hayır, biliyoruz. Hayır. Dagı, bu toptan berip koyuңuzдар. Эми балдар, кайсы сөздөр түшүнүксүз болгонун азыр мен окуп коеюн. Бул текстте оңкорлук деген сөз түшүнүксүз болуптур. Анан уулук, умшук деген сөз түшүнүксүз болуптур дагы. Анан опсуз деген түшүнүксүз болуптур. Эми бир аз да болсо ушуга түшүндүрмө берип кетейин. Карайбыз. Оңкорлук деген түү менен оңкорлук кулап калуу деген түшүндүрөт. Мисалы тал түү менен оңкорлук кулап калгандарды көрөбүз, балдар, токойдон. Оңкорлук деген мына ошол. Ал эми уулук, умшук деген бул каршкы жанагы немеге кычылып калганда кыйналганынан ал үн чыгарып атпайбы? Уулук, умшук. Мына ошол үн чыгарууну айтат уулук, умшук деп. Бул жерде опсуз күчтүү болгонунан аркар тыңдалып атпайбы, Ала опсуз деген бул аябай чеги жок күчтүү экенине таң калуу деген мааниде кетет экен. Мына балдар, силер тапшырмаларды аткарып алдыңар. Эң жакшы аткардыңар. Опсуз деген бул эме? Чеги жок ошо чеги жок күчтүү экенмин дегенди түшүндүм. Чеги жок күчтүү экенмин деп таң түшүндүм да. Эми балдар, биз ар бир топто тапшырмаларды аткардык. Эми азыр өзүңөр баалап көргүлө, баалоо критерийин айтып берем. Эгерде тапшырманын баардыгын толук аткарган болсоңор, анда биринчи көзөнөккө кошуу белгисин коюп белгилейсиздер. Өзүңүздөрдү баалап көрүңүздөр. Калдыңыздарбы? Кана бул топтон бирөөңүздөр айтып койсоңуздар. Айтып коесуң. Мен бүгүн баардык тапшырманы аткардым. Эжекем берген тапшырманы баарын аткардым. Эң сонун. Бул жактан кимдиктер окуп койсуңдар? Эң сонун. Азаматсыңар. Бул топтон
Бүгін демек темабыз баарыңыздарға түшүнүктүү болду окшойт. Мени кубандырганы жардам тобуна эч ким барган жок. Эң сонун үйгө тапшырма балдар. Ушул сөздөрдү катыштырып өз алдыңача жомок ойлоп таап келгиле. Ушул сөздөр катышсын. Анда сабагыбыз бүттү. Рахмат. Evet. Muayene nasıl? Азыр мугалимге айланабыз.